Assalamu alaikum, урматтуу Бостон YouTube каналыбыздын катталуучулары, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышта Сахарова тууралуу айтып бермекчибиз, достор. Сахарова кантип барыш керек жана кандай документтер кетет, канча акча кетет жана кайсыл метродон барат, ошол тууралуу толук айтып бермекчибиз, достор. Сахарова бара элек жана Москвага биринчи келген досторубуздарга, тааныштарыңыздарга жана жакындарыңыздарга бул видеону жөнөтүп коюңуздар. Биздин видеого лайк басып, каналыбызга катталып жана коңгурочону тамызганды унутпаңыздар, достор. Жана комментарий бөлүмчөсүнө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтыра кетиңиздер. Жана Сахаровага барганда кандай кызыктуу окуялар болгон, ошол тууралуу дагы бөлүшө кетсеңиздер болот. Өзүбүз Проспект Мира метросунда жашагандыктан бул видеону ошол метродон баштадык, достор. Сиздер кайсыл метродо жашасаңыздар, ошол метродон барсаңыздар болот. Ал үчүн метро же Яндекс метрого өзүңүздө турган метрону жана Сахаровага барган метрону жазасыздар, достор. Ал приложенияларды сиздер көчүрө элек болсоңуздар, Google Play Market'тен же App Store'дон ошол приложенияларды көчүрүп алсаңыздар болот, достор. Ал приложенияга өзүңүз турган метрону, мисалы үчүн биз Проспект Мира болсо, Проспект Мираны жазабыз. Андан кийин Сахаровага барган Лесопарковая метросун жазабыз, достор. Ошол Лесопарковая метросуна чейин канча пересадка кылып жана канча убакта барышыбызды көргөзүп берет, достор. Ошону жазасыздар жана метрого түшүп, Лесопарковая метросуна барасыздар. Эми бул негизи эле бул маалыматтар, достор, Москвага биринчи жолу келген жана Сахаровага биринчи жолу барып жаткан досторго пайдалуу маалымат болмокчу, достор. Эгер сиздер мурда барган болсоңуздар, биз кайсыл маалыматты айтпай калсак, кайсыл жерде адашсак, ошол нерселерди комментарийде турлап кетсеңиздер болот, достор. Документтер боюнча айта кетсек, достор, сиздердин жаныңыздарда паспортуңуздар, миграционный картаңыздар жана регистрацияңыздар болуш керек, достор. Эгер сиздердин жаныңыздарда перевод паспортуңуздар болсо, андан да жакшы болот, достор. Эгер перевод паспортуңуздар жок болсо, айта кетүүчү нерсе, достор, перевод паспортуңуздар жок болсо, сиздер 2000 сом ашыкча төлөп каласыздар, достор, Сахаровага барганда. Ошондуктан бул жактан паспортуңуздарды перевод кылып алсаңыздар жакшы болот. Жана, достор, экинчи маселе, Сахаровага канча акча кетет деп турсаңыздар, Сахаровага 8000 рубль кетет, достор. 8000 рубльди сиздер карта менен жана наличие төлөсөңүздөр болот. Эң негизгиси, достор, төлөгөндөн кийин чекти унутпаңыздар. Көпчүлүгү шашылып, чекти алганды унутуп калышат экен, достор. Ошол чекти алганды унутпаңыздар. Жана карта канча убакта даяр болот десеңиздер, карта 1 жуманын ичинде даяр болот, достор. 1 жуманын ичинде сиздерге телефонуңуздарга SMS келиши мүмкүн, келбей да калышы мүмкүн. Өзүңүздөр 1 жумадан кийин ошол кайра барган жериңиздерге барсаңыздар, ошол жерден сиздердин картаңыздарды колуңуздарга берет. Жана үчүнчү маселе, достор, Сахаровага канча жол акы кетет деп турсаңыздар, эгер сиздердин безлимит тройкаңыздар болсо, ошол жарайт, достор. Эгер сиздердин убактыңыздар тартыш болсо, анда ошол жерден 400-500 рубльден таксилер кетет, ошолорго чыгып алсаңыздар болот, достор. Көрүп турганыңыздардай Лесопарковая метросунан чыктык. Ошол жерден чыкканда көпчүлүк элдер ошол Сахаровага барышат. Ошолор менен барсаңыздар остановкага, ошол жерге мындай көк автобустар келет, достор. Ошол автобустарга чыгып Сахаровага барасыздар. Ушул жерде айта кетүүчү нерсе, достор, сиздер Кыргызстан деген жака басыңыздар, достор. Ал жерде бөлүнүп кетет. Тажикстан, Өзбекстан республиканын жарандары башка жака кирет. Мына көрүп турганыңыздардай, булар ушул жака кирет. Биз мына жака киребиз. Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан. Ушул жака кириңиздер, достор. Жана ушул жерден А1, А2, А3 деген секторлорго кириңиздер. Адашып калбаңыздар, достор. Ошол жерде Кыргызстан, Казакстан, Армения республикаларынын жарандарын ушул жерде текшерет, достор, кабыл алат. Экранга көңүл буруп турсаңыздар, ошол жерден сиздердин талонуңуздар чыгат, достор. Ошол, достор, айта кетүүчү нерсе, биздин видеого лайк басып, каналыбызга катталып жана жакшы ой пикириңиздерди комментарийге калтыра кетиңиздер. Жана сыртка чыксаңыздар, ошол жерден таксилер кетет. Эгер автобус менен кетем десеңиздер, ушул жерде калып, ушул жерде остановкадан автобус менен кетсеңиздер болот.